Менин душманым. Зеленский Путин менен бирге отуруп сүйлөшүүгө даяр экенин айтты. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын лидери Владимир Путин менен бирге отуруп сүйлөшүүгө даяр экенин билдирди. Мындай пикирин британиялык журналист Пирс Морганга маек берип жатып айткан. Эгер бул украиндер үчүн тынчтыкка жетүүнүн, адамдарды жоготпоонун жалгыз жолу болсо, анда албетте биз буга барабыз деген Зеленский. Ошону менен катар эле Путин ар дайым ал үчүн душман болуп кала турганын дагы айтып кеткен. Мен аны душманым деп эсептейм. Эгер чын-чынына келсек, ал дагы мени ошондой эсептейт деген ал. Буга чейин Зеленский биринчи америкалык кесиптеши Дональд Трамп менен жолугуусу керектигин, андан кийин гана Орусия менен сүйлөшүүгө өтүүгө болорун айткан. Беле кетсек, АКШнын президенти Дональд Трамп Орусия жана Украина өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрүү пландалып жатканын билдирген. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Аныктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +79 29 541 02 05. Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев шаардагы Манас ата кафеси боюнча билдирүү жасады. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев каладагы Манас ата кафесинин иштөөсүнө кайрадан уруксат берүү боюнча айткан билдирүүсү коомчулукта талкууга алынып жатканын белгилеп, ага байланыштуу түшүндүрмө берди. Анын кайрылуусун бүгүн 5 февралда Ош медиасынын басма сөз кызматы жарыялады. Токторбаев шаарга мэр болуп келген күнүн тарта мыйзамсыз курулуштарды алып салуу, шаардын көркүн бузган башаламан курулуштарды иретке келтирүү боюнча жумуштарды жасап жатканын жана бул аракеттер дагы да уланарын белгилеген. Бүгүн да шаарды кыдырып жүргөндө Манас ата кафеси 2-3 жылдан бери иштебей тургандыгын, жүздөй жумушчу орун менен камсыз кылып, шаарга жакшы эле салык төлөп келишкендигин айтышты. Андан улам кайрадан шаардыктарга иш орун камсыз кылсын, салыгын төгүп иштей берсин деген максатта бүгүн ээсин чакырып ишиңизди уланта бериңиз деген сунушту айткан. Менде Манас ата кафесинде буга чейин болгон чыр-чатак тууралуу учкай гана кабарым бар болчу. Бирок тиешелүү кызматтар бул кафенин мыйзамдуулугу боюнча жогорку сотко чейин жетип, соттошуп бузуу чечими кабыл алынган экен. Менин мындан кабарым жок болчу. Эми гана билип жатам. Андыктан мен өзүм мыйзамсыз курулуштарга каршы күрөшүп жаткан шаар башчысы, мыйзамды сыйлаган жаран катары соттун чыгарган чечимин кубаттаймын жана анын аткарылышына кызыктармын, деди Токторбаев. Булак Суперкежи. Журналистти УКМКнын кызматкерибиз деп 825 000 сомго алдап кетүүгө шектелген жаран кармалды. Кыргыз патент ишканасынын маалымат катчысы журналист Мерим Ташыбекованы 800 000 сомдон ашык каражатка алдап кетүүгө шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 5 февралда Бишкектин Сверлов райондук ички иштер бөлүмүнөн билдирди. Маалыматка ылайык, былтыр 17 октябрда Сверлов райондук ички иштер башкармалыгына жаран арыз менен кайрылган. Жабырлануучу белгисиз адамдар телефон аркылуу өздөрүн УКМКнын жана Улуттук банктын кызматкерлерибиз деп тааныштырып, алдоо жолу менен ишеничине 825 000 сом акчасын котортуп алгандыгын билдирген. Аталган факты алдамчылык негизинде кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн иликтөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө кылмышка шектүү катары 2002 жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ушул жылдын январь айында Мерим Ташыбекова шылуундарга алданганын айтып чыккан. Ал былтыр октябрь айында белгисиз номерден чалган адамдар өздөрүн укук коргоо органдарынын жана Улуттук банктын өкүлү катары тааныштырып, алдоо жолу менен ишеничине кирип, эсебиндеги 100 000 сомун котортуп, ошондой эле 4 банктан 700 000 сом насыя алдыртып, жалпы 800 000 сомго алдап кеткенин билдирген. Ал милиция акчам иштебей жатканына нааразы болуп, мындан улам коомчулукка чыгууга аргасыз болгонун белгилеген. УКМК телефон аркылуу өзүнүн атайын кызматтын өкүлү катары тааныштырып, шылуундук кылгандар боюнча билдирүү таратып, элди аларга алданбоого чакырган. Булак Суперкежи. Тажикстанда төңкөрүш аракетине айыпталгандар абакка кесилди. 5 февралда Тажикстандын жогорку соту төңкөрүш жасоо аракети боюнча айыпталгандарга өкүм чыгарганын
Азоди радиосу билдирди. Алардын арасында мурдагы тышкы иштер министри, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы, күч түзүмдөрүнүн отставкадагы жетекчилери баш болгон 10 чакты мурдагы аткаминерлер, саясатчылар жана журналисттер бар. Сот Тажикстандын мурдагы тышкы иштер министри Хамрохон Зарифини, Тажикстандын Демократиялык партиясынын экс-лидери жана парламенттин мурдагы депутаты Саид Жафар Усманзодону 27 жылга эркинен ажыратты. Тажикстандын Социал-демократиялык партиясынын лидеринин биринчи орун басары Шокиржон Хакимов жана Тажикстандын Демократиялык партиясынын төрагасынын мурдагы орун басары Ахмадшох Камилзода менен жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акборшо Искандаров 18 жылга кесилди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин отставкадагы полковниги Нурамин Ганизода да 18 жылга эркинен ажыратылды. Ал эми тышкы иштер министрлигинин маалымат, басма сөз, талдоо жана тышкы саясатты пландаштыруу бөлүмүнүн мурдагы башчысы 17 жылга эркинен ажыратылды. Мындан тышкары сот Шакиржон Хакимовдун жээни журналист Рухшона Хакимованы 8 жылга эркинен ажыратты. Тажикстандын бийлиги анын мамлекетке чыккынчылык кылды деп айыптаган, бирок иштин деталдары ачык жарыяланган эмес. Азоди журналистке кылмыш ишин козгоого анын Кытайдын Тажикстанга тийгизген таасири тууралуу макаласы себеп болгонун жазган. Рухшона Хакимова сот залында эле убактылуу кармоочу жайга киргизилип, анын 2 кичинекей баласы туугандардын колуна өткөрүлүп берилди. Сот жарыяны терүү абагында жабык өттү. Сот чечимине чейин айыпталуучулардын көбү коюлган айыптарды четке каккан. Төңкөрүш жасоо аракети деп аталган кылмыш иши боюнча сот былтыр 14 ноябрда башталган. Соттолуучулардын жакындары сот залына киргизилбей, адвокаттар журналисттер менен сүйлөшүүдөн баш тартып жатышат. Булак Азаттык. Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттарды чыгаруу режими күчүнө кирди. Орусияда 5 февралдан тарта өлкөдө мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандарды чыгаруу боюнча режим күчүнө кирди. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлиги кабарлады. Ал мыйзамга ылайык Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негиздери жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгарылат. Өлкөнүн ички иштер органдары чет өлкөлүк жарандарды айрым укук бузуулар үчүн Орусиядан депортациялоого укуктуу болот. Өлкөдөн чыгарыла турган чет өлкөлүктөргө банк эсептерин ачууга, автоунаа айдоого, никесин каттатууга, башка аймакка көчүүгө тыюу салынат. Алар жашаган жерге полиция ордерсиз бара алат. Алардын артынан соттун уруксаты жок, техникалык каражаттар менен аңдып жүрүүгө уруксат берилет. Мындан тышкары мыйзамсыз мигранттарга тыюу салынган кызматтарды көрсөткөн адамдар айыпка жыгылат. Катардагы жарандар үчүн айып пул 2000ден 5000 рубльга чейин, кызмат адамдар үчүн 35 000, 50 000 рубль, юридикалык жактар үчүн 400-500 000 рубльды түзөт. Бул мыйзамдардын топтому мамлекеттик думага былтыр Крокус Сити холго жасалган кол салуудан кийин киргизилген. Анда 145 кишинин өмүрү кыйылып, 500дөн ашууну жараталган. Кылмышка чектүү катары Борбор Азиянын бир нече жараны кармалган. Окуядан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөдү. Булак Азаттык.